Баягы Дарбат Коргон айылында международный жол өткөн, эл аралык жол өткөн. Баягы Тажикстанга баратканчы. Ал жерде азыркы өзүңүз көрүп атасыз, баягы жолдун кеңейтүү боюнча дагы иш-чаралар алып барылып атат. Ал жерде бир 300дөн көп үй ошол баягы кызыл сызыктан өтүп кеткен экен. Бирок алардын айтышы боюнча булар 60-жылдан баштап документтерди алган экен да. Эми азыр көп үйлөр ошол снос кылганга туура келип атыптыр. Анын арасында кээ бирлеринин ошол заборлору бар экен, кээ бирлеринин ошол үйлөрү бар экен. Ал жакта эми билесиз, айыл жерде жашаган адамдардын мүмкүнчүлүк бир аз чектелген, финансы жагынанчы, каражаттарыбыз жок дейт. Ошондуктан эми алар деле айтып атат, ошол жакта эл. Биз каршы эмеспиз дейт. Жол кеңейиш керек дейт. Бул эл аралык жол. Бирок ошол эле кезде ошол кээ бир үйлөр айтып атат, бизге компенсация төлөп берсе, мамлекет жакшы болот эле дейт. Эмне дегенде өзүбүздүн күчүбүз менен ал үйлөрдү кийин калпына келтире албайбыз дейт. Ошондуктан Алмазбек Акынжанович, сураныч, сиз ошол караштуу ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга бир өзүңүз тапшырма берсеңиз, ошол жактагы баягы эми заборлор эмес, мына кээ бирлеринин үйлөрү бузулуп атыптыр. Кээ бирлеринин баягы жашап аткан 2 комната болсо, ошол 1 комнатасы сноска кетет экен да. Ошолорго восстановлениясына комиссияны түзүп, акча каражат бөлүп берсек, алар көчөдө калбасын.